Бүгүн маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинде коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке киргизе турган компания тандалары кабарланганын Репортер агенттигине өздүк булактар билдирген эле. Тендердик комиссиянын саат 4кө белгиленген жыйынын чагылдыруу үчүн байланыш комитетине барганыбызда комитет төрагасынын орун басары Кубаныч Шатемиров бүгүн сынактын жыйынтыгы чыкпай турганын, боло турган иш чара кадимки отурум экенин айтты. Тендерная комиссия в составе представителей различных министерств и ведомств, в том числе министерства. Экинчи этапты ишке ашыра турган компанияны аныктоо боюнча комиссиянын курамына УКМКдан, жол коопсуздук кызматынан, ИИМден, транспорт министрлигинен жана каржы полициясынан бирден адамдар кирген. Комиссиянын чечимине ылайык тандалган компания кийинки этапка өтөт. Кайсы компания долбоорду ишке ашырууга эң төмөнкү бааны сунуш кылса, жеңүүчү деп табылат. Тендердик комиссиянын мүчөлөрү азырынча компанияларга карата баа бере албайт. Сынактын жыйынтыгы белгилүү болгон соң маалымат беребиз. Ход оценки, и поэтому мы о результате сообщим дополнительно. Өлкөнү бүтүндөй көзөмөл камералар менен жабдып чыгууга ниеттенген компаниянын документтери учурда тендердик комиссиянын кароосунда жатат. Долбоордун экинчи этабын ишке ашырууга 4 компания талапкер болууда. Алар Орусиялык маалымат системасынын коопсуздугу компаниясы, биринчи этапты ишке ашырган Орусиялык Вега компаниясы, үчүнчү компания Кытайлык болсо, төртүнчү компания Бириккен Араб Эмиратынан келген. Ошентип тендердик комиссия долбоордун экинчи этабын ишке ашыра турган компанияны качан тандап алары белгисиз бойдон калды.